Анан сейчас посмотри деп туруп анан баягы ордон менен жеңемди май куйруктун так ортосуна сайдым дейт. Сайганда Мадича жеңем баягы көчүгү түшкөн аюудай чаңырып барып туруп дирижерду уруп кетти дейт. Дирижер чалкасынан жатып калды дейт. Тебелеп кетти дейт. Кантың бар дырдап эл деп. Анан эле кантың бар дырдасак эл кайра отуруп калды дейт. Кыргызчада ырдайт турбайбы. Анан баягы пом-помма келген жерде минтип койсо эле мен пом-пом десем эл дуу күлөт дейт. Асан Кушаршенов Күрөңкейипте окучу да. Бул эми 42-жыл, 43-жылдар согуш жүрүү. Анан айылдан тандап келип окутуп, эмне окуп атканын деле билбейбиз. Биз орусча көрсө менин Кудай берген моуреки жеримде көмөкөй бар экен дейт. Анан ал киши о дегенде кернейдей чыкчу үн, күркүрөп бас экен дейт. Болот Миңжилкеев бас болгондо, андан мурун ошол Асанкул болмок экен. Анан эле хор уюшулуп кал дейт. Хор уюштурганга хармейстер жок Кыргызстанда. Анан ошондо Ташкенттин консерваториясынан ак үйдөгүлөр кийлигишип атып, Кубларов деген тап келди дейт. Кыргызстанга да хор түзөбүз деп. Анан хор түзүлүп атат дейт. Биз ко студентпиз дейт. Нотаны деле чала билебиз, чыргаткан билбейбиз дейт. Анан ошол хордо эми карачы ошо согуштан келгендер ырдап атат дейт. Бирөөнүн колу жок, бирөөнүн буту жок, бирөөнүн көзү жок. Бирок баары консерваторияны бүткөн укмуш билимдүү ырчылар дейт. Анан ырдап атабыз дейт. Бүт эле орусча, украинче, анан эле бир эле жалгыз кыргыз ыр бар дейт. Шарсен Термечиктин кантың бар. Анан ошону салды дейт. Анан анда менин тиякта чыйылдап, чайга салган кантың бар деп ырдап келгенден анан Кубларов колум мени көтөрүп койгондон бом-бом деп кана коем дейт. Бөлөк эчтеке жок дейт. Ошол бом-бом менен 69 сом айлык алам дейт. Баягы шайтандарым кармап кетет дейт. Жанымда Пискунов деген орус бар дейт, согушка катышып келген. Бир колу жок дейт, сол колу. Оң колунун ортону менен эле аты жогу бар дейт. Анан ошого нотаны эметип ал нота менен ырдайт дейт. Ал Шүмшүк өзү тамашаны аябай жакшы көргөн Шүмшүк болчу дейт. Келип эле турганда мени түртөт дейт. Шаршенчик что-нибудь сделай деп эле. Анан мен бир балекетти жасай берсем эле хорда күлөт, баары күлөт. Анан алтым эле нотасына жабышып жыгып калат дейт, жыгылып калат дейт. Анан эле Кубларов мындай кылат дейт. Кирип келип эле мен айтат дейт. Шаршенчик, азыр сенин партияңды бүтүрө коем, кет жогол. Калганы мен иштешем деп. Анан эле баягы бомбомду ырдап бүтөбүз, анан мени кетирип ийет дейт. Анан эле келип эле Кубларов келип ортого туруп эле баштаган атат дейт. Ал кезде мындай болчу дейт. Астыга аялдар турат дейт. Анан аялдар бүт колун аркасына алып турат дейт. Аркасында бир тепки чөйдө эркектер турабыз дейт. Кашайып менин алдымда өзүмдүн жеңем турат дейт, Мадича. Солтонбек байкемдин аялы дейт. Ал Солтонбек байкем тиякта тенор дейт. Чыйылдап ырдаган эме дейт. Тиякта турат дейт. Жеңем алдымда турат дейт. Анан эле баягы Пискунов келип эле шыңдап күлүп эле айтып калды дейт. Что-нибудь сделай деп. Анан эки жакты карап эмне кыларды билбей эле сними орден дедим дейт. Төшүбүт орден дейт. Зачем дейт. Сними десем эле жаман колу менен бир орден чыгарып берди дейт мага. Шиши ушунча экен дейттим эле. Узун. Анан сейчас посмотри деп туруп анан баягы орден менен жеңемди май куйруктун так ортосуна сайдым дейт. Сайганда Мадича жеңем баягы көчүгү түшкөн аюудай чаңырып барып туруп дирижерду уруп кетти дейт. Дирижер чалкасынан жатып калды дейт. Тебелеп кетти дейт. Чаңырып атат дейт. Ызы чуу дейт. Хор токтоду дейт. Ошо ойдон эле уходите деп эле Кубларов туруп эле босоруп эле директор кетти. Барып эле айтыптыр дейт. Шаршенов дайыма ошо хорду бузчу, бүгүн аябай бузду. Ошон үчүн мен иштеше албайм. Мен Ташкентке кетем деп чыкты дейт. Ал үчүн тиги баары соттолот да дейт. Атайын тияктан жанан кастарлап алып келип атса. Анан антип мынтип анан мен директор чакырып атат дегенден бардым дейт.
Барсам директор ай акмак эмне кылдың деп алып эле анан каткырат дейт. Анан тура бердим дейт. Каткырат дейт. Эми айла жок, эми сен соттолуп кетип атасың, бир 3-4 жылга кетесиң го соттолуп дегенден айттым дейт. Байке дедим дейт директор. Эгер соттоло турган болсом, болгонун болгондой жазгыла кагазга. Ошондо мен соттолуп кетейин. Эмне деп жасалы? Пискунов Шаршемовду дайыма түртүп турчу бирдеме жаса деп. Анан ошол орденин чечип берген. Ошонун шиши менен өзүнүн жеңеси Матичаны майгуйрукка сайган. Ушинтип жазгыла. Анан мен соттолоюн десем, чыгыш кетет деп чыгып кеттим дейт. Анан тияк буяк кийлигишип мына мага строгий выговор калтырышты окшойт дейт. Анан ошо Шаршенов айтат. Оркестрдин башкы дирижеру болуп Асанкан Жумахматов болуп калган дейт, Карамолдон. Ошондо биринчи жолу гастролго чыктык дейт. Көлгө. Жана Чолпон атанын ар жагында Корумду деген айыл бар. Ошонун дөңүнө койгон атабыз дейт. Оркестрди отургусуп жок, жөн эле шырдак салып, көк майсаңга отуруп атышат дейт. Артында биз жыргаткансып турабыз дейт, хор. Элдер тиягынан келип атат, буягынан келип атат. Түм эле ушундай аңырайып таң калып атышат дейт. Тиякта сурнай ойноп атат дейт, тиякта скрипка, биз озоңдо ырдап атабыз дейт. Булар каяктан эмне болуп келди деп. Анан эле башталды дейт. Башталып эле Карамолдо Розов, ошол жерде Карамолдо Розов ошол айылдан да Ибарат оркестр аткарат. Оркестрдин башкы дирижеру көркөм жетекчиси Асанкан Жумахматов эле анан Асанкан чыкты дейт. Оркестрдин алдына минтип. Артында эле эл отурат дейт баягы жерде. Абышканын баары тегереп. Алла тампа ойноп атса эле Жумахматов улам эле монтат. Ойной албай. Көрсө биякта отурган абышка таягы менен түртүп атыптыр да. Анан караса минтип каттат, калдаңдабай тияка турчу. Атаңдын оозу курайын. Үйрөтсөң тияктан үйрөтүп келбейсиңби? Мактанып деле астына чыга калат. Биз бул балдардын өңүн көрөлүк дедик. Анан Жумахматов күлүп, өзү да кийин айтчу ошо Асанкан Жумахматов. Биринчи жолу Капталдан дирижер үйт эткем деп. Карачы, дирижер эмнекени, хоромун оркестр. Анан эле биз чыктык дейт Шаршенов. Чыгып эле анан кийин орусча, украинча ырдап атсак анан эл сөгүнүп тарай баштады дейт. Тараган тат дейт. Анан эле хублар айтты дейт, жанталашып. Кантың барды ырдап эл деп. Анан эле кантың барды ырдасак эл кайра отуруп калды дейт. Кыргызча да ырдайт турбайды. Анан баягы пом-помма келген жерде минтип койсо эле мен пом-пом десем эл дуу күлөт дейт. Бүттүк дейт. Эл ушундай кол чаап кыйкырып атат дейт. Кайра ырдадык дейт. Бөлөк кыргыз жыр жок. Баягы пом-помду дагы келип ошол жерден пом-пом десем эле астындагы абышка тура кал дейт. О пом-помдун атасынын оозу курайын, атаңдын оозу курайын. Андан бөлөк эчтекең жокпу деп эле. Мен ошо ырдап атып, сенин атаңдын оозун мен урайын дедим дагы кайра кийинки пом-помго кошулуп калдым дейт. Ошентип концертте бүттү дейт. Эл дагы аңгаткы дейт. Ушинтип биринчи жолу оркестр менен хор менен элге чыкканбыз деп айтып калар эле.